Сапаргүл Байдуллаевна, мен ушул компанияга келип иштегениме мына 4 жылдын жүзү болуп калды. Мен бул компанияга неберем аркылуу кирип калгам. 1,5 жашар неберем эпилепсия болчу. Ошол аркылуу келип биз бул продукциялардан көптөгөн результаттарды алдык, семейный. Мына жакынкы күндөгү эле өзүмдүн ушул өтө оор состояниядагы неберем аркылуу мен силерге айтып кетким келди. Мен неберем февраль айында жаңакка отун аралаган чыкты. Мына ошондо чыгып жаңактан түшүп кетип, жүнүнөн катуу эме алды. Оор нерсе алды, баламдын башы гана иштеп турду, көкүрөктөн өтөсү ылдый нөлгө түшүп калды. Мына ошол убакта биз ушу Жалал Абадтын неврология эмесине алып келдик. Мына ушул жерде бизде врач көрүп, бирок Алладан бардыгы, Алладан врач айтты, 100дөн 1 бала калат, Алла шифа Алладан, бирок аракетибизди кылабыз деди. 2 күн балам реанимацияда баягы наркоз менен 2 күн жатты, өлтүрүлүп жүрөк иштеп турду, себеби жүлүндө ишик жогору газдап кетип баратканда, ошол жогору өтүп кетсе бала биздики эмес, ылдыйга түшсө ана биздики деп айткан. Мына ошол нерсе менен биз 2 күн күтүп, баланы иштиги аркага кайткан, баланы операцияга даярдашкан. Бирок балам ошол убакка чейин сүйлөп турган да. Только ооруну сезбейт да, иштөө нерсе эч нерсени сезбейт. Сүйлөп турган, ооруну билбеген, баарын жакшы, сен күчтүүсүң десе, мен күчтүүмүн апа, күчтүүмүн деген жакшы сөздөрдү айтып турган. Операциядан кийин жакшы чыкты балам. Ошол жерде дагы баламдын эң бир мага жакшы сөзү, мен ушундай реанимацияга кирип кетип атканда балам мени карап туруп, апа, мен баягы бир боксет айтты да, мен ошону жеңдим апа деген да. Дегенде мен ошондо айткам, сен өтө оор нерсени жеңип чыктың балам. Ошону жеңдиң, сен күчтүүсүң балам дедим. Анан биз ал жерде 15 күн реанимацияда жатты. Ошол жерде менин ушул продукцияларым жанымда болду да. Себеби термоздарда кол демдеп алып, мен ушул нерселерди ишеге куюп алып кирип, ичирип турдум. Мен биринчи муну ичип жаттым. Анан операциядан кийин кандын эмесине деп, гарачка кичине кубатка кирсин деп, мен ушул нерселерди демдеп, ушул ичем суу дегенде ушуларды алып кирип берип жаттым да. Андан кийин биз реанимацияга 15 күндөн кийин чыктык палатага. Палатага чыккандан кийин мен врачтарга айтпастан кызыл чайды бере баштадым. Ачкан кызыл чайды берип, себеби вирус, канда вирустарды дагы чыгарыш үчүн мен ушуну берип жаттым. Андан кийин капсулабыз бар эле, азыр бул жерде капсула жок болуп атат. Мен биздин катисеп капсула менен ганадерма капсулабыз бар, өтө сонун, сыйкырдуу. Мына ушул бул капсулаларды үзбөй берип аттым да, себеби кан айлануу, катып калган кандар, себеби 2 күн бала наркозда жатканда кандар катып калганда кадимкидей колу жыттанып кеткен. Адам жанында тургус болуп калганда, мен ушул капсулаларды бере баштаганда баягы канды суюлтуп, иштөө состояниясын, кол кыймылы жакшыра баштаганда мен ошону сезгенмин. Үзбөстөн ушул убакка чейин мен ушул нерселерди берип келем. Мурун биринчи баштаганда 1 капсуладан берсем, азыр 2 капсуладан берем. Кечинде 2 капсуланы капсет ичет, эртең менен 2 капсула ганадерм капсуланы ичет. Мына ошентип азыркы күндө менин балам сонун состояниянын ээси болду, басып калды, бар жок иштеп калды. Бир гана нерсеси ушу табасыктан шленкасы алынып, анан өзүн кое берип басат. Бирок врачтар 1 жыл боло элек бала өзүн этиаттап турсун деп алдак менен басып калды. Аллага шүгүр, биринчиден Аллага ыраазымын баланы ушундай кайтарып бергенине. Экинчиден мага ушул продукцияларды бизге келтирип, ушул компанияны ачып берген Рустам Билетович менен Бермек Батырбек аларга ыраазымын. Себеби бизде ушул продукциялар бар үчүн канчалаган ооруларыбыздан сакайып атабыз, канчалаган результаттарды алып, канчалаган инсандардан ыраазычылыкты билип атабыз. Больницада жатып биз ошончо врачтар жакшы кылганда дагы ошондой рахматын айткан эмес. Мисалы үчүн биз окубасак дагы ушул продукцияларды ичип отуруп врач катарында болуп калдык да. Өзүбүз бар жокту билип, кайсыны убакта ичиш керек, кайсыны бериш керек, бизге өтө сонун продукция болуп калды. Азыркы күндө балам жакшы. Рахмат, барыңыздар ушул продукцияны алып ичиңиздер, эч ойлонуп отурбаңыздар, тез чечим чыгарып, алдын ала аракет кылышыңарды өзүңөр үчүн ичишиңерди суранам.